Ардактуу достор, телекөрүүчүлөр, бул НТС телеканалы Таң шоу программасы. Биз алгачкы саатыбыздын алгачкы конокторун тосуп алдык дагы. Эми бул мүнөттөрүбүз маекке толгон болуп турат. Кесиптеш кереңиз. Ооба, кесиптеш таң атпай студияда табитим ачылып атат. Анткени студиясынан орун алган конокторубуз дал ушул ашкана жаатында эмгек кылышат. Анан жуп түгөйлөр кесиптеш элестетиңиз. Түгөйлөр бир жаатта иш алып барган кош жүрөк деп койсок болот. Өзгөчө коноктор жана берүүсүнүн башында айткандай, бүгүн эл аралык таттуулар күнү экен. Таттуулар күнүндө биз жанагы шоколад, пайдасыз, зыяндуу таттууларды жасагандан көрүп, биз пайдалуу болсун деп ушундай мөмө жемиш салатын жасайлы деп студиябызга өзгөчө конокторду чакырганбыз. Алдыңыздарда турган коноктор Бактияр Шерматов мырза, ашпозчу жана анын келинчеги Чолпонай Тариел кызы. Кутмандаңыздар менен. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таң барыңыздарга. Бүгүнкү таттуу күнүңүздөр менен барыңыздарды куттуктап, жубайлар. Андан жолдошума сөз uzатып коеюн деңиз. Кандайсыз Бактияр байке, жакшысызбы? Абдан жакшы. Бүгүнкү эфирге ушу таттуу күн экен. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ошон үчүн таттуудан бир салат жасап, таттуу Чүй дегенде эле баштадыңыздар. Келиңиз, бир аз сүйлөшөлү. Мындай, Гүлмайым, ырчыларды же болбосо бир театр жагында боло үй-бүлөлөрдү жуптарды көрүп калчу элем мен. Бирок ушул күнгө келип, ооба, көп кездештире элек болчумун. Бир аз баштан сөз башынан болсун, өзүңүздөр жөнүндө сүйлөшүп баштайлы. Жакшы болот. Таттуулар жасайбыз. Ашкана жааты тааныштырдыбы же каяктан тааныштыңыздар? Ким кантип келип калды деп өзүңүз айтып бериңизчи. Бул кесипке биринчи келинчегим Голчев Нариман менен бирге иштеп, ошол жакта иштейт азыркы күндө деле. Анан мени жардамчы кылып жүрүп, анан кийин баягы күз мезгилинде жумуштар болгондо жардамчы болуп мени кошуп алды да. Эжем өзү баштаган турбайбы? Алгач эле негизи айтып атко, эркек кишинин колунан ар бир даам чыккан сайын бир алманы кармап турап койсо да даамына чыгарат деп, эркек кишинин колу даамдуу деп. Ошол сыңар эле алгач жолдошумду ушул ашпозчулук өнөргө контрагын төгүп койгондон кийин барбай коюп, анан өзүм окууга туура келип, ушул кесипти алгач садикте иштөөчүмүн. Садикте иштеп жүрүп эле кошо бул кесипти алып кетип, анан жолдошумду азыркы күндө жанымда жандоч кылып чогуу иштеп калдык. Ошондо жолдошуңуз контрагын төлөп койгон? Биз төлөп койгонбуз биргеликте. Аны барбай койду Бактияр байке. Барбай коюп, анан өзүм барып окуп калгам. Мен мунун колунан окуп атам да. Демек бул иште башчы сиз. Ооба, шеф повар. Жумушта шеф, үйдө Жумушта мен, үйдө болсо бул инсан экен, Эми акырынан баштай берсеңиздер болот, калганын Эмне жасайбыз? Азыр биз өзгөчө жолдо сүйлөшөбүз. мөмө жемиштердин кымбаттаган убагы, кесиптеш бардыгыбыздын организм витаминдерге аябай суусап турган учуру. Кол капты анан кийебизби? кийип алалы. Кийип алалы. Анан телекөрүүчүлөрүбүз жазып калчу эле. Негизи көп айтышат да, перчаткесиз иштеп, колгапсыз иштеп жатышат депчи. Негизи колду биз ар дайым бат-бат жуйбуз да, бул кандай жактан чыгат, ар кандай эки вариант бар эми. Кол менен, анан перчатка менен. Бирок көрүүчүлөрдүн урматтап жасайбыз, келиңиздер салат жасаганча баарлашабыз. Азыр өзүбүз айтып өткөндөй эле атайын ушундай мөмө жемиштер менен салат жасайбыз. Буга бизге керектелүүчү азыктар өзүбүз каалаган фрукт мөмө жемиштерди колдонсок болот. Жаз алды келип жатат. Жаз алдында баарыбызга витамин керектелет. Ошонун себебинен өзүбүзгө керектүү, мисалы, анарды алсак болот. Анар биздин Чолпонай айым Бактияр мырза менен мелдешке чыккандай эле бат-баттай эле. Бир жарыштырбайлыбы? Түз эфир дегенден бат бүтүп калбасын деп жетишели деп атабыз. Вакыт жетишет. Келиңиз баарлашалы. Бул анар мен байкаган Бактияр мырзанын бычагы аябай кичинекей экен. Негизи ал арчыганга, бул тураганга болчу да. Колдоп эметкенге. Бирок шеф-поварлар ал нерсе карап отурбайт, Бактияр мырза, эми жумуш сизге жагып атабы, жагабы негизи? Эми убакыт болгондо кыйнап эле алып келип койдубу десеңиз. Ушул кайсы варианты бар? Кыйнап эле алып келип койду сизди же башка жумуш кыласыз, анан кээде эле жубайыңызга тагыраагы Чолпонай айымга жардам берип коесузбу? Мен өзү үй-бүлөдө кичине кезибизде баягы 4 эркек уул болгондуктан ушу бир аз үйдө жумуштарга апама жардам берип чоңойгом.
Анан бул иш мага өтө деле оор болгон жок, бат эле үйрөнүп кеттим. Үйдө дагы мисалы кухняда эле эмес, үйдө дагы бат бири-бирибизге жардам берип, кимибиз бош болсок, үйдө дагы тамак жасаганга эме кылабыз. Эң башкы суроо, үйдө тамакты ким жасайт? Колубуз бошубуз жасай беребиз. Бирибиз ачып, турап, ушундай эле үйдө деле. Кээде Мен билгенде жана дүйнө жүзүндө белгилүү эң кыйын ашпоздор дагы жумушунда тамакты жасайт, бирок үйгө келгенде келинчектердин колунан тамак жегенди жакшы көргөнүн билем да. Үйдөгү тамак болбойт, аял кишиге тиешелүү болуп калат. Көбүнесе. Көбүнесе өзүм эле кылам, бирок биздин үйдө плов, ашты жолдошум жасайт. Негизи аштын мырзалар басканы кандай жакшыбы? Мен да үйрөнүп алышмын экен аш басканга. Мен да бир-эки үй бүлөнү байкап калгам да. Чолпон айым кээде эми эркектердин колуна тийген тамак ой даамдуу болот деп туруп алдап туруп жасап коесуң да. Ушундай учур кездешет. Өзүм тамак жасагым келбей калган кезде эле бүгүн сенин колуңан тамак жебейлиби кандай дейсиң деп кайрылып калам. Даамдуу болот деп эле. Алдап койсоң, эйин тапса болот, Эйин тапсак болот. Эркек кишини жакшы сүйлөп, алдап койсо болот. Күлүп эле алдап койсок болот. Бактияр мырза, сырлар бар, күндөн баштап. Себебин билип алайын, кандай моментте алдап аткан. Алгач киви менен алманы туура алдык, эми коорумадан да турап коелук. Жакшы, бул канча кишиге ылайыкталган? Бул жерде азыр эле 3 кишиликке ылайыкталган продуктылар бар. Ошондо мен кестешип алабыз. Жек. Биз Мен эми 2 күндөн бери диетадамын. Да, ошол диетаңыз кайбай жакшы. Эртең мененкисин аппетитти ачып, бул фруктовый салат. Мен жалган айтпайм, 2 күндөн бери ушул саатты үйдө жасап атам. Никедир ушундай дал келип калганына таң калып атам. Чын элеби? Ооба, тамактын алдынан жесең, табитиңди ачмак түгүл, маанайыңды көтөрөт, чын эле мындай. Свежесть деп коет го, ошол нерсени берет да организмге. Эми канча жылдан бери чогуу иштеп келатасыздар? Негизи өзүм бир бул тармакта жүргөндө, мисалы башында айтып өткөндөй, бала бакчада иштегенде, выходной күндөрдө, эс алуу күндөрүндө жөн өткөрбөй, 1-2 саатка, 1 күнгө барып чыгып келип, бул жумушта иштеп жүргөм. Ошол менен баарын кошкондо бала бакчада да ашпозчу болуп иштеп, баш этеги 6-7 жыл болуп барат. 6-7 жыл. Сизгечи Бактияр мырза канча болуп Мага 2 жыл болуп калды, толук кошулуп калдым да, быйыл 2 жыл болуп калат. Ойлоп атам, Бактияр мырза ушул ашпозчулукка келгенге чейин бир оор жумушта иштеп калган го депчи, анан аякка баргысы келбей эле. Туура айтасыз. Курулуш жаатында. Курулуш жаатында. Курулушта иштеп. Анан дагы бир суроо. Мисалы, мен Алас мырза менен жашоодо аябай жакшы сүйлөшөбүз. Мындай доспуз десем болот. Анан жумуш учурунда ар кандай учурлар болуп кетет, бири-бирибизге кыйкырып, бири-бирибиздин маанайыбызды түшүрүп, жана эчтеке карабай калган учурлар болот да, сиздерде да болот болуш керек. Болот. Эми жетишпей. Көбүрөөк кыйкырып Жетишпей калабыз, эми болгондо билгизбей кыйкырышабыз. Ал учурда бир аз ынта туруш керек э? Ооба, жумуш учурунда ар кандай кырдаалдар болот, болбой коет деп айта албайсың. Эми ар бир жумуштун оорчулугу болот, аны деген биргеликте экөөбүз бири-бирибизди сыйлап, урматтап жеңип келатабыз. Ал нерсени жумуш бүткөндөн кийин унутуп коюш керек, кечке таарынбай. Жумуш өтүп кетет деп жеңип кетебиз, бири-бирибизди кечиришип. Мына, Алас мырза, үйрөнүңүз. Эмнесин үйрөнөйүн? Жасагандыбы? Жасаган. Көрөрмандар ойлоп калды. Жумуш убакта кандай кырдаал болбосун, мен ар кандай кырдаал болот да жумушта. Бир кардардын көңүлүнө туура эмес бир нерсе тамак жасап алган болушуң мүмкүн. Анын каалоосун так аткара албай калсаң, ал бизге туура эмес реакциясын берсе, биз ошол айынан деле жаман жакшы көрүнүп калышы мүмкүн, жумуштун айынан. Жумуш бүткөн соң биз баягы эле жашоо, баягы эле жубайларга айланабыз. Унутулат баардык убагы менен. Чыгып, мынага отургандан кийин, э? Ооба. Үй бүлө жөнүндө сүйлөшпөйлүбү? Сүйлөшөлү. Кандай дейсиздер? Үй бүлөдө 3 балабыз бар. 2 кыз, 1 уул. Чоңу 4-класс, андан кийин 3-класс. Кичинебиз уулум 1-класста окуйт. Ошо үй бүлө жөнүндө болуп калды. Биз көбүнчө жумушта жүргөндө балдарыңыздарды ким карайт, үйдө ким тамак жасайт деп калат. Көбүн эсе күндүзү сабактан келгенде чоң кызым 4-класстагы кызым
бизге атасы экөөбүз ашпазчы болгонубузга карабай экөөбүз үйрөтпөй эле ютубду ачып эле үйрөнүп тамак жасап ошол кызым кылат. 4-класстын кызы. Ооба. Күндүзгү убактарда ошол кызым кылып өздөрүнүн курсактарын тоюшуп калат. Анан кечкирге чакын биз уже келип калабыз жумуштан. Таланттуу адамдардын кызы дагы таланттуу болгон экен. Сиздерден сурабай эле социалдык тармактардан көрүп алган жакты мага. Адамы кандай? Тамактардынбы? Кичинекей кыз. Кичинекей кызым тамактарды биз жумуштан келгенде ачып койгонго аябай жыргап жеп алабыз да. Балдарыңдын тамагы муш өзүңкүнөн да ашат баланын тамагычы. Чолпон айым жөн эле алдап коюп турбайбы? Бактияр мырзанын сыйы китапта болот. Коронный сөзүм бар го. Ач болгон кишиге эмне берсең да жей берет. Эми ошентип Чолпон айым 6-7 жылдан бери бул тармакта иш алып барат экен. Бактияр мырзадан башка да жардамчыларыңыз барбы? Бар. Бизде командада иштейбиз деп айтып калбадыкпы? Ошол жактан жаңы келген практиканттарды бизге кошуп берет. Аларга да үйрөтүп, аларды да иштетип үйрөтүп кетебиз. Жакшы, бул жаат сиздерге жагып атат. Ооба, жагат бизге өзүбүз мен өзүм колдон да болот деп айтып калышат го, тамакты колу даамдуу адамдан кандай тамак кылбасын, даамдуу тамак чыгат деп. Кичинекей чагыбыздан эле жасаганда тамактарың даамдуу болот деп калат. Анан азыр деле кардарларыбыз рахматын айтып эле келишет. Шүгүр, жакшы баары. Ашыкча колгап болгондо мен бананды мен эмере ует элем. Мен да ушул тамак жаакка жакын болчу деп аракет кылып кичине. Бирок такыр болбой койду эчиле. Соня. Биз салатты жыйынтык боюнча этаптарга да жеткенде Аз калды. Бир баш жакшы, эки баш андан жакшы дегендей, 4 кол андан жакшы болуп, биз бүтүп калдык. Биздин кабарчы кызыбыз Чолпон айым аябай эскертсе керек. Аябай бат жасаңыз деп. Ошол. Бул жака Азыр. аралаштырып калат, салыштырып жүрөт. Алгач астыбызды тазалап алалык, андан кийин салатты аралаштыралы. Эми Аралаштырабыз. ашпозчу үй бүлөлөрдө кандай план болуп атат алдыда? Алдыда буюрса өзүңүздөрдүн жеке ушундай эмне деп коет? Уюмуңуздар дечесиздер. буюрса алдыда келечектен эми аял киши эмеспизби, үй бүлөнү Кыргызстандын санын көбөйтүү планы бар. Ал убакта мисалы жөн калбай биз үйдөн атайын ушундай декретте отурган айымдар үчүн онлайн курс ачсамбы деген ой бар, бирок ошол ой тилектерибиз жакында ишке ашат деген ойдомун. Ал иш боюнча иштеп баштадыңыз? Жок, ойлордо бар, планда бар. Азырынча ойдо. Азыр Бактияр мырза менен Чолпон айым жалаң гана жумуштун үстүндө экен. Иштин үстүндө. Алдыга алма менен коздойбузбу же эмне кылабыз? Үстүнө жөн койбой коздоп коюн деп атайын мындай кылып жалбырак чагып кесип койдум. Жакшы. Чолпон айым эң жакшы көрүп жасаган тамагыңыз кайсы тамак? Ар дайым кардарларыңыз көп сураган. Негизи үй бүлөлүк боюнча жолдошум айтып калбадымбы, плов басат деп үй бүлөлүк жакшы көргөн тамагыбыз аш болот. Эң көп кардаларыбыз заказ кылган, буйртма кылган тамактар бул кайсыл жактан болосуңар деп калат. Токтогулдан десек эле. Анда токтогулдун балыгын бышырып бербейсизби деп калат. Балыгын? Ооба, балык. Ошол тамакты көбүнчө атайын коюлтулган сүт менен, сыр менен кайнатып, балыкты жасап беребиз. Буюрса, эмкиде биздин кесиптеш Гүлүм айым экөөбүзгө анан көрөрмандарга дагы токтогулдун балыгынан бышырып бермей болдуңуздар, Кудай буюрса, буга чейинки эфирлерде да жасап бергенбиз, дагы буюрса түз эфирде жасап беребиз деген. Аны кесиптешим жей калган. Айымдар өздөрү жеп коюштур. Макул. Келиңиздер, эми биздин даярдаган, бат даярдалган эң даамдуу анан пайдалуу жаз алды менен баарыбыздардын иммунитетибиз түшүп, ушундай витамин ысырап кылат эмеспизби? Ошол убакта мынакей мен жана 3 кишилик порцияда өткөм. Биздин баардыгы. Бул 6 кишилик болуп калды. Ооба. Колдон деп коет го. Ошо канчалык аз кылып жасайын десем дагы ошо эми. Ой, Чолпон айым жөнүңүз мактап өткөнсүз, мояк толуп тура болчу. Кесте сизге жететкен коркпоңуз. Келиңиз. Тамаша. Анда Чолпон айым. Коздоп болгон кесиптеш. Коздош керек муну. Ооба. Акыркы этаптарын кылып коелу. Мырзалар андай коздук болду эле. Маанир бейбиз. Алгач айтат го, көз менен жейилген тамак ашказанга сиңимдүү болот деп. Ошон үчүн ар дайым биринчи коздукту көргөндө. Анда кесиптеш сиз суроолорду узаттыңыз, мен тынбай карап турайын.
Дагы кандай кооздуктар бар? Эми бүгүнкүгө шартка ылайыктуу, бул? Шартка ылайыктуу мынакей жөн койбойм деп алма менен косуп. Биз жеп эле карап турчу салат болколу бул. Карап туралы андан саат 10га чейин тартып. Ооба. Анда мындай кылалы, уруксат берсеңиздер, мен акырын кесиптешкенбиз алыңыз. Келиңиз. Келиңиздер, Бактияр мырза, сиздер да алыңыздар. Эми Клипке барып көрсөкпү, кесиптешип. өзүнүн ишин мыкты билген, биз азыр даамдай берели, сиздер болсо өзүнүн иштерин мыкты билген инсан катары, ашпозчу инсандар катары көрөрмандарга бир жакшы кеңештериңиздерден берип коюңуздар. Кайсы жатта кеңештер болсун кесиптешүү? Тамак жаатында. Тамак жаатында. Келиңиз чолпунайын, өзүңүз баштап бериңиз. Түз эфир болгонго сүрдөп калдым окшойт. Негизи ашкана жаатында айтылып өткөндөй эле ошо ар бир пенде мындай биз кыргыздар өзгөчө тоюмдуу тамактарды жакшы көрөт эмеспизби? Ошол эле тамактар менен ушундай жеңил салаттарды, жеңил фруктовый ушундай салаттар жасап койсоңуздар, сиздерге ашказаныңыздарга сиңимдүү, жакшы, пайдалуу алып келет. Бул жеңил тамак. Жеңил тамак. Бул азыр жеңил салат болду. Мөмө жемиш боюнча. Ал эми жанагындай эле күчтүү тамактарды жегенде өзүнүн чөп жар жанагындай жер жемиш чөптөрдөн салаттарды, огурц, помидор, ушулардан салаттарды, жеңил салаттарды кошо жеп койсоңуздар, сиздердин ашказаныңыздар көпкө чейин кызмат кылып берет. Анан ашпозчулар үйүндө күнүмдүк күн тартибинде кандай тамактанып болду экен? Таңкы тамак эмне жейбиз, түштөнүүдө, кечки тамакта? Менин оюмча, сиздин муздаткыч толо тамак. Көбү айтат, сапожник без сапога деп макалорго. Көбүсү айтышат, ушу жумушка барганда силердин үйдө ушундай жайындаган тамактарды күндө жасайсыңарбы деп. Бизде эле кадимки эле сиздердей эле үй бүлөбүз. Бизде деле баягы эле таңкы тамакка жеңил каша, түшкүсүн дагы бир суюк тамак болсо, кечкисине дагы күйөөмдүн плов болмок. Бактияр мырза, бүгүн плов баспасаңыз болбойт. Эми бир Аябай намек берип калды. суроо пайда болду. Кесиптешмекөбүз биз ашкана рубрикасына бараарда келгенде кайсы өлкөнүн ашканасы жакшы экен, ошолор боюнча да көбүрөөк сүйлөшүп калабыз да. Чыныгы сиздер даамдап, аралашып жүргөн инсандар кайсы өлкөнүкү чындап мыкты ашкана болот? Түрктөрдүн эмеси Ашканасы жакшы деп айтам да өзүм. Бактияр Мырза катары эт, ал жакта эт көп, анан балык, ачуу, сиз Мен өзүбүздүн эле нукура Кыргызстаныбыздын беш бармагын даңаз алып кетмекчимин. Неге дегенде биз мисалы жубайым экөөбүз чыкканда жубайым катуу кылып келтирак беш бармакты жүгүрүп берет. Андан ар дайым ушу жумушта беш бармакты жакшы жасайбыз. Өзүбүз ошол тамак эле кыргыздардын тамагы эле биринчи номерде турат деп ойлойм. Мен айткам жарыштыралы деп баштадым. ооба. Сон анан жанагы сиздердин жумуш аябай кызыктуу. Чыгармачыл кишилер деп койсок болот, сиздердин анткени тамак жасоо дагы бул өзүнчө бир искусство. Тамак жасаганга, тамакты кооздогонго чыгармачылык керек. Мисалы, бул алманы алып эле койсок, салат бир жөнөкөй эле салатка айланат. Бул алма кооздоп турат. Ошол сыяктуу эле жумушуңуздар аябай кызыктуу. Сурайын деген нерсе, ошол кызыктуу жумуштун арасында да кызыктуу окуялар аябай көп болсо керек. Эсиңиздерде калган, бир азыркыга чейин эстеп күлгөн, балким убагында бир топ маселе жараткан азыр күлкүлүү окуялар барбы? Маселе жаратканыңыз жаман болду. Күлкүлүү окуяларды айтып берет. Мисалы биз баягы үйүнө барып, коноктордун үйүнө барып жасаган үчүн кээде жетише албай эме болуп калган учурлар болот. Анан кийин ошо ар кандай кырдаалдар болгондо ошо чыкканга аракет кылабыз. Ишигиз аябай көп экен, Ооба. Барбы бирөө аябай эстеп күлгөн? Билбейм. Бир нерсени унутуп калдыбы? Кандай кырдаалдар болбосун Бактияр мырза сабырдуулук менен жеңип коет экен. Ооба. Мырзалар болбойчу эмоционалдуу окшойт, Ооба, туура байкадым. Жанагы кардарлар менен уруша кетейин дегенде Бактияр мырза келип, кой. Үйдө эле үйдөгү кыялдын үйдө калсын, көчөгө чыкканда жумуш убактысында андай бизде эме жок. Ар дайым кардардын биринчи эмесин орунга коебуз, кабыл болсун. Өзүңүздөрдүн милдетиңиздерди. Милдетти так аткарганга аракет кылабыз ар дайым. Эми Бактияр мырза, чолпунайын биз ыраазычылык билдиребиз. Дайым бар болуңуздар, элге кызмат кылып жүрө бериңиздер, ушундай даамдуу, таттуу сиздердин гана колуңуздардан келет. Эми биз деле аракет кылабыз кээде, рубрикага барганда. Аракет кылабыз, ооба.
жөнөп кетпейбиз. Эми дегеним кичинекей бөбөктөр 2 уул, 1 кызыңыздар бар, 2 кыз, 1 уул. 2 кыз, 1 уул. Алар келечекте сиздердин жолуңуздарды жолдойм десе, сиздерден жооп кандай болот? Кеңеш кандай болот? Анткени бул жумуштун оор тарабын, жеңил, жакшы жана жаман тараптарын билип калдыңыздар 6 жылдын. Ооба, кичинекей балдар биз ата-эне кандай иш кылса, мен да ушуну кылам дей беришет. Азыр менин балам дагы үйдө дегенче тура алсак, келиңиз деп эле бычакталашып турайбыз дешет да. Анан эми бул до конца ушундай эме кылып, кесип кылып алып кетеби билбейбиз го, эме болсо каршы эмеспиз. колдонуктан алып туранга аракет Жана кылабыз. Баланын ата-энелер- каалоо тилеген аткаранга ар дайым даярбыз. Ата-энелер айтып коет го, ашканада баласы нейси курсагың ток, ошакта иштейбиш деп. Жылуу Ата-эне жумшар үчүн, деп. ооба, ата-эне үчүн ошол маанилүү. Анан жана бир аябай жакшы суроо эсиме келди эле, кесиптеш кичинекей балдар тууралуу сурап, оюңду бөлүп салдыңыз. Ошон үчүн кийинки сурооңузду көтө бериңиз. Ооба. Анан сиздин карьераңыз кандай болот, Бактияр мырза? Мен мырзалардын эле таламын талашайын деп атам. Эми дагы Чолпон айымга кичине жардам кылып кете беребизби же дагы алмаштырабызбы бир аздан кийин? Алмашып калыш да мүмкүн. Айта бериңиз, Чолпон айымга айтпасаңыз деле бизге айта бериңиз. Бирок курулуш жаатына барбайт болушуңуз керек кайра. Курулуш жаатына деле бара берем. Меники баягы жайында бул жумуш азайганда курулуш жаатына бүт эле колдон келген жумушту жасап кете беребиз. Бош отурбайбыз. Ооба. Главный. Эркек мырза ушундай болуш керек. А негизи кыялыңыз эмне эле? Кыялым жакшы адам болуу. Чолпон айым Кыялыңыз ишке ашты десем жаңылышпайм. Жакшы эле адамсыз да кой. Ошол. Чолпон айым. сиздерди карап эле тургум келип атат. Сиздики Чолпон айым. Менин кыялымда бир башта айтып өткөндөй мындай кичинекей балдарды жакшы көрүп бакчада иштеп калдым да. Мектепте бүтүп кетип баратканда балдар дарыгери болом деген оюм бар болчу. Азыр ал кыялым ишке ашкан жок деп айта албайм. Азыр деле жаш үй бүлөлөргө, биз туугандарга, тушкандарга жардам сурап калса, өзүмдүн тажрыйба 3 баланы чоңойткондогу тажрыйбам менен бөлүшүп турам. Ошол деле кыялыма жеткендей бир этап болду го деп ойлойм. Дагы бирден кичинекей суроо бар. Мен ошо жаштырайын деп айткам туура эле башында. Кайсы сапаты жагат Бактияр мырзанын? Сабырдуулугу. Сеники туура деп койгону. Эң башкысы. Бирок сиздики туура деле эмес, э? Ооба. Сизгечи Бактияр мырза? Мага бардык эле сапат жагат. Экөөбүз бири-бирибизди түшүнүп, сыйлап ушу. Эмне белек берди Бактияр мырза сизге? Эң Эң биринчи. эсиңизде калган. Азыр махыр деп аябай мода болуп кетпеди. Өгөз 13 жыл мурун үйлөнгөндө махырга сепичка алып берем деген, ошону быйыл алып берди. Алып берди. Жакшы. Мен айтып коюшат, жазылбаган жашоонун мыйзамы. Бир Шамнагай айымга бир сабырдуу, жоош мырза туш келет деп, ушул чын бекен? Анан ушул чын болсо, канчалык деңгээлде сиздердин жашоого тийгизген пайдасы бар бул нерсенин? Мисалы, экөө Бактияр мырза да сиздей Шамнагай болуп калса эмне болмок? Анда дүйнө жүзүн багындырган ашпоз болмокпуз го деп ойлойм. Апе. Тескерисинче. Мен ойлоп аттым эле анда 13 жыл жашабайбыз го деп. Аял жакшы, эр жакшы дейт. Аны бири-бирибизди колдоп эле шүгүр жакшы. Сонун. Чолпон айым акыркы сөзүңүздү кесип койгон, аны юткуза. Мага аябай жакты сиздердин үй бүлөңүздөр. Бар болуңуздар чындап эле. Анан сиздерде инсандардан үлгү алып, тарбия алган кичинекей бөбөктөрүбүзгө ийгилик каалайлы. Кесиптешими акырындан биз дагы бул маегибизди жыйынтыктай берсек болот экен. Жыйынтыкка чейин биздин конокторубузга эркин микрофон узаталы, келиңиздер дагы бир жолу микрофонду алып, элибизге уктурматтан калып койсоңуздар болот, Рахмат. Баарыңыздарга кутмандуу таң, күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Бүгүнкү таттуу күнүңүздөрдө жубайларыңыздар менен таттуу тамак жасап, жакшы маанайда өткөрүңүздөр. Санын. Бактияр мырза, кошулам деп коебуз. Албетте кошулам, жакшы сөздөргө. Ошо рахмат сиздердин да жамаатыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик. Жалпы кыргыз элибизде, жерибизде тынччылык болсун, өнүгүүсү болсун. Рахмат сиздерге чоң. Өнүгүп өсө берели. Кыргызстанда тынччылык болсун. Чоң рахмат Бактияр мырза, Чолпон айым. Сиздерге дагы келип убактыңыздарды бөлүп, таң эрте биздин жана сөзүбүздү эки кылбай келип, биздин программага катышып жакшы маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирели. Ал эми урматтуу телекөрүүчү, бул НТС телеканалы Таң шоу программасы. Кесиптеш биз ушундай пайдалуу сааттан кийин сөзсүз түрдө таңкы көнүгүүлөргө баралы. Биз кеттик.